Салам, мен Кайрат Кыргыз. Бул жерде жакшы суроолор бар. Мына ошол суроолорго жооп берем. Мен менен чогуу болуңуздар, бирге болуңуздар. Махаббат дейт, баш голос огонь дейт. От биякта эле калды. Это пушка. Кийинки суроо. Азаматсыз үн керемет, аман болуңуз дейт. Ай рахмат. Мен үн керемет, элдик ырларды абдан жакшы ырдайм. Ошондуктан мен өтө кубанычтамын ушундай жакшы сөздөрдү айтканыңарга. Бунун ичине жиңгирикке алганды не бале дейт, өзүн башкара албай калыптыр дейт. Мен өтө билимдүү адаммын. Мен өзүмдү абдан жогорку сапаттагы адаммын деп эсептеймин. Мен өтө чоң мугалимдердин династиясынан келген адаммын. Мындай нерселердин баардыгын тең мен билип туруп жасайм, билбей туруп жасагыдай мен ар түрдүү 99 же 101 эмесмин. Бир суроо берилген экен да. Азаматсыз талант бар дейт. Үнүң орсонун бар бол, өмүрлүү бол, ден соолукта бол, бактылуу бол дейт. Чоң рахмат Гулина эже. Мен терең ыраазычылыгымды билдирем сиздерге. Жакшы сөз айткандардын баардыгына тең албетте терең ыраазычылыгымды билдирем. Бирок Кайрат мырзанын ичи таза инсан, канча журналисттер чакырып алып шылдыңдап суроо берсе деле көңүлүнө албайт. Суроо бергенди үйрөнгүлөчү дейт. Суроо бергенден мурун грамотный ошондо пайдаланганды дагы билиш керек да негизи. Ичи таза дейт. Бирөөгө жамандык кылуу кажети жок, анын кереги да жок. Бирөө менен ишиңиздер да болбош керек. Өзүңөр менен өзүңөр болуш керек. Жакшы музыкаларды угуш керек. Эгерде начар музыкалар болуп калса, эгерде түшүнсөңүздөр, анда көңүл бурбай эле койсоңуздар болот деп ойлойм да. Ужас, Кайратта меселе дейт. Башкача чыкпайбы дейт. Эмне үчүн мен башкача чыгышым керек экен? Мен Кайрат кыргызмын, улутум кыргыз болгондуктан чет мамлекетке барганда кыргыздын ушундай жакшы бир улуттук сапаттарды, улуттук кийимдерди, улуттук колориттерди, манералардын бардыгы тең мен демонстрациялап Кыргызстанды алдыга мындай бир фестивалдарга катышып культураны көрсөтүп келем. Сиздер көрсөтүп келе элексиздер, ал нерсени билбейсиздер, ошон үчүн ушундай суроону берип атасыздар да. Кайрат таланттын ташкындай берсин дейт. Рахмат, Алтынай эже. Братан дейт, сенден эмне үлгү алабыз? Кайрат деген атыңыз мас эмессизге дейт. Массызбы дейт. Эми жалжакта ойной бергенде бул мастыктын эмес да. Мисалы, силердин ар бир передачада жаңыча бир ойлонуу деген нерсе бар да. Элдер менен ойной бериш керек. Өзүнчө бир кызыктуу передачаларды, откровенно, ачык сүйлөшүү дегенде. Мисалы, Россияны карап көрсөңүздөр, бири-бири менен сүйлөшүп отуруп эле, эч уялбастан, тартынбастан, эл эмне дейт, же болбосо бирөө бирдеке дейт, тууганым бирдеке дейт деген нерсе жок да, ачык эле сүйлөшө беришет. Ошонун нерсеси бул мастыктын белгиси эмес. Мен биринчи бирдеке алып берип аткан кийин сүйлөгөндөй эмес да негизи чындыгында. Мен мас экенимди көрө элек экенсиң да ишечи. Так, эмне үлгү алабыз дейт да. Менден ар бир инсан, мисалы, эмнени үлгү аласыңар менден? Позитивный, ар бир адамга ушундай жакшы бир мамиле жасаганды үйрөнөсүңөр. Бирөөгө менен ишиңер жок, алдыга кете бересиңер, жумушуңар абдан жакшы бир ийгиликтер менен бүтөт. Накта кыргыздын обондорун аласыздар, накта кыргыз жакшы ырлардан аласыздар, жакшы мындай бир алдыга көтөрө турган, сүрөө боло турган, чабыттай турган жакшы бир нерселерди аласыздар албетте. Кайрат дейт, кыргыз эшектей эле айкыра бересиңби дейт, чоң эле кишисиң, кишидей болчу дейт. Мен кишимин так эле, мен абдан жакшы кишимин. Мен менен сүйлөшкөн адамдардын баардыгы тең жакшы билет. Балким эшек жакшы бир ырдап аткан, өзүнө жакшы бир сезилип аткан нерседир. Бирок ошентсе дагы жакшы приятный ырлар. Демек ошол эшектин үнүн угуп атасың, ошон үчүн сен ушундай сөздөрдү жазып атасың. Чыпалак баатыр өйдө турат дейт.
сага караганда Чапалак Баатыр өйдө турат дейт. Слишком өйдө дейт. Ну это хорошо, что Чапалак Баатыр өйдө турса, абдан жакшы да. Демек сен өйдө Чапалак Баатыр өйдө туруп атса, демек сен ошонун деңгээлиндеги адам экенсиң да. Демек сен Чапалак Баатыр менен бирдей экенсиң да. Аны айтууга болбойт да, абдан жакшы да. Чапалак Баатыр өзүнүн культурасында, мен өзүмдүн культурамда, чындыгында жин шайтан кирип алганбы дейт. Астафыралла. Ой астафыралла. Жин шайтан кирип кетсе, оготер кайра күчөйм. Андан эч жамандыгы жок. Мен разбираться этем, кака шайтан кирип атат, кака шайтан кирген жок. Мына ушундай кыскача жооп берип койдум. Суроо берип убара болбой эле койсоңуздар деле болот. Жаман комментарийлерди жазбай деле койсоңуздар болот. Кайра өзүңүздөрдүн башыңыздарга түшөт. Ошондуктан проблема жок. Ушундай жакшы ийгиликтер менен бардыгыңыздар алдыга сүрөй бериңиздер. Жакшы комментарийлер менен чогуу бирге болуңуздар. Себеби сиздер өзүңүздөр дагы ошо жакшы комментарий менен алдыга чыгасыздар. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Сиздердин сурооңуздарга жооп бердим деп ойлойм. Пока-пока. До свидания.